Эгерде саным боюнча алсак 25-жылы 5 ГЭС мындай айтканда ишке кирет деп турабыз. Бул өлкөдөгү сиз айткан электр таңкыстыгын жоюуга кандай таасир этет? Эң чоң мега проект бул улуттук проект деп, бул Камбар Ата 1 ГЭСи да. Бул проекттин баасы 3,5 миллиард доллардын тегерегинде болот. Ошол эле айылдан жок эле дегенде 1 ГЭСте бир 5 баладан кем эмес адам иштейт. Бул жумуш орун. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча энергетикалык объектилер курулуп жатат жана бул өлкөдөгү сиз айткан электр таңкыстыгын жоюуга кандай таасир этет? Урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич келгенден баштап ошо энергия секторуна чоң көңүл бурулуп атат деп атпаймынбы? Закондорду өзгөрдүк, подзакон актыларын өзгөрттүк, тарифти карадык. Буга чейин мисалы үчүн ошол чакан ГЭС курам дегендер буга чейин деле көп болчу, бирок аларга мындайча айтканда пайдасы жок болчу да. Анан эми акча салган любой инвестор артынан пайда табыш керек да. 1 сом салса 20 тыйын жок дегенде пайда табыш керек. Ошондой сыяктуу. Биз ошону алып келгенден кийин азыр биздин ушул особенно чакан ГЭСтерди курганга биздин өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан инвесторлор 90% биздин ошол биздин Кыргызстандын инвесторлору, ишкерлери мындайча айтканда ошолор куруп атат. Азыр 25 жылдан 28 жылга чейин где-то 406 мегаваттын тегерегинде бизде кошумча генерация болот. Бизде азыр бүгүнкү күндө 500 мегаваттын тегерегинде мындайча айтканда дефицит болуп атат да. Биз ошол чакан ГЭСтер менен эле алганда, эми чакан ГЭСтер өзүңөр билесиңер, бат курулат. 3 жылда любой чакан ГЭСти курса болот. Мына бизде эле Бала Сарууну 25 мегаватт 3 жылдын ичинде куруп бүттүк да. Азыр Орто Токойдо куруп атабыз. Бизде ачык акционердик коому бар да, чакан ГЭС деген 30 мегаваттка чейин эмелерди, ГЭСтердин баарын ошол эме тейлейт да. Азыр ошол бүгүнкү күндө былтыр Бала Сарууну куйду, быйыл Орто Токой суу сактагычында куруп атат, 21 мегаваттык Папан суу сактагычында куруп атат, 27 мегаваттын тегерегин Каракөл деген Токтогул ГЭСинин жанында дагы сууга куруп атат, 18 мегаватт. Мунун баары тең ошол чакан ГЭС өзү мамлекеттик мекеме өзүнүн российский банктан кредит алып атат, инвесторлорду тартып атат, Кытай инвестор ошону куруп, калганы мындайча айтканда биздин жеке ишкерлер. Эгерде саным боюнча алсак 25-жылы 5 ГЭС мындайча айтканда ишке кирет деп турабыз. Бул 64 мегаватт. 26-жылы 145 мегаватт кирет. 27-жылы 170 мегаватт и 28-жылы 25 мегаватт. Мунун баары бүгүнкү күндө кагазын алып, иш жүзүндө мындайча айтканда иштеп аткан санын айтып атам. Атак мен курам деп бүгүнкү күндө техник экономикалык негиздемесин жасап, проектисин жасап, кредит акчалары менен банктар менен сүйлөшүп аткандарды эсепке албаганда, азыркы убакытта 450 миллион киловаттка чейин ушул чакан ГЭСтер чыгарып берип атат да электроэнергияны. Мындан тышкары эгерде чоң ГЭСтерди алсак, өзүңөр көрүп атасыңар, бул Куланак ГЭСи Кудай буйруса эмдиги жылы бүтөт деп турабыз, ал 100 мегаватт. Андан тышкары Камбар Ата ГЭС 2 экинчи агрегаты 120 мегаватт. Бул эме российский банк менен сүйлөшүлгөн, 110 миллион доллар бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө конкурс өтүп, азыр эме тендерге катышкан 6-7 компания бар. Ошону азыр тандоо үстүндө жүрүп атабыз. Кудай буйруса аны да быйыл баштайбыз деп турабыз да, 120 мегаватт. Анан мындан тышкары эгерде ГЭСтерди алсак, Казарман ГЭСи түрк компаниясы, Орто Азия деген түрк компаниясы менен келишим түзүп, ал жерде дагы иштер жүрүп атат. Бир 11 миллион сомдун тегерегинде уже акча жумшап койду. Көкөмерен ГЭСинде иштер жүрүп атат азыр бүгүнкү күндө. Верхний Нарынский, Каскад, өзүңөр билесиңер, ал жерге дагы инвесторлор бар, 3-4 инвесторубуз бар. Азыр конкурска чыгарып, конкурс өткөрөлү деп атабыз. Кудай буйруса, кимиси мындайча айтканда жакшы условия берсе, ошого беребиз. Бул чоң ГЭСтерге бизде кызыккандар абдан көп. Анан эң чоң мега проект бул мындайча айтканда биз айтып атабыз, бул улуттук проект деп, бул Камбар Ата 1 ГЭСи да. Камбар Ата 1 ГЭСинде бүгүнкү күндө катуу иштер жүрүп атат. Бир Камбар Ата өзүңөр билесиңер, Садыр Нуркожоевич бийликке келгенден
экинчи жылы эле барып ошол жерден мындайча айтканда капсуланы салып жардыруу иштерин жүргүзүп бизге старт берген, тапшырма берген. Ошондон баштап бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Bunun özgöçөлүгү эмнеде? Özgöçөлүгү муну улут мындайча айтканда дүйнөлүк банк колдоп атат. Дүйнөлүк банк колдоп бүгүнкү күндө мурун 2014 жылы мунун техника экономикалык негиздемеси жасалган болчу. Бир немецкий компания менен российский компания жасаган. Ошондо ошол негиздеменин негизинде биз азыр конкурс өткөрүп кайра аны эми 2014 жылы жасалган да, бүгүнкү күндө баалар өзгөрдү, доллардын курсу өзгөрдү, мындайча айтканда аны актуализация кылып. Анткени азыр биз эгерде аны проектке чыгарсак, любой келген компания сурайт, жаңы техник экономикалык негиздеме керек. Канча а жерде негиздемеде эмне белгиленет? А жерде канча суу болот, канча электр энергия чыгат, суунун көлөмү, канча платина кандай болот, кандай агрегат болот, кандай режимде иштейт, ошонун баарын ошол техника экономикалык негиздемеде шартында ошону бизде конкурс өткөрдүк. Ага дүйнөлүк банк 5 миллион доллар, 2 миллион долларын грант, 3 миллионун кредит кылып бөлүп берди. Ошого конкурс өткөрүп, азыр швейцарский Эфри деген компания утуп алып, бүгүнкү күндө ошол иш жүзүндө жүрүп атат. Ал былтыр өткөн. Май айына Кудай буйрса окончательно ошол техника экономикалык негиздемесин бүтүрүп берет деген сурогу бар. Ошо май айына бүтүрүп берет. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, ал ГЭС курулуп аткандан кийин экологический экспертиза керек, социологдор болот, ошону алар дагы былтыр жылдын аягына чейин барып карап көрүп эл менен жолукту. Ошол жерде өзүңөр билесиңер, Токтогул району, биягы Тогуз-Тороо районунда камтыйт водохранилище анча-мынча жерин. Ошол элдер менен жолугуп, 5-6 айыл менен жолугуп, мындайча айтканда элдердин мындайча оюн угуп келди. Элдер 97% мындайча айтканда макул болушту. 1% мындайча айтканда воздержались деп атат да, эч кандай жооп бере албайбыз. А 2% эми ар кандай суроолор бар экен. 97% деген бул жакшы мындайча айтканда көрүнүш да мындай бизге. Азыр эми 4 апрелде ошол эле экологдор жана суу сактагычтын ордуна барып көрүп келген атат. А жерде эмне деген өсүмдүктөр өсөт, эмне деген жаныбар бар, ошонун баарын эми бул дүйнөлүк банктын мындайча айтканда өзүнүн требованиясы муну жасаш керек да. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. 18 миллион 600 миң доллар бөлүп берди бизге. Ошол жанагындай экологдорду, эксперттерди жалдаганга азыр бүгүндө бул Камбар-Ата ГЭС 1-дин үстүндө, проекттин үстүндө ошол эксперттер иштеп атат. Азыр биз эң чоң жумуш азыр экспертный компанияны, юридический экспертный компанияны тандап алдык. Ал экспертный компания 3 мамлекеттин келишимин түзөт, межправ соглашение. Ошону келишимин жасайт. Анан 3 мамлекет ошого кол коебуз, ал ратификация болуп өтөт жогорку кеңештен, анан кол коебуз, анан кийин мындайча айтканда иш башталат. Анан дагы бир жакшы нерсеси мунун ошол дүйнөлүк банкка Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан биз үчөөбүздөн кат жөнөткөнбүз. 500 миллиондон бизге кредит акчалай бергиле деп. Алар 3 мамлекеттен берди. Алар мына бүгүнкү күндө ошону совет директору карап атат. Кудай буйрса ал чечилет. Бул проекттин баасы 3,5 миллиард доллардын тегерегинде болот. Эми ал баягы курс кандай болот, доллардын курсу кандай болот, ошого жараша болот. Бирок 3,5 миллиарддын тегерегинде проекттин баасы 1,5 миллиард азыр дүйнөлүк банк берген атат. 20 майда Дубайда жолугушуу болот. Ошо 3 мамлекеттин ортосунда дүйнөлүк банк муну өткөрөт. Ошол жерде ушул сүйлөшүүлөр өтөт дагы. Анан биз донорлор менен жолугабыз. Өзүңөр билесиңер, былтыр бизде август айында Венада өткөргөнбүз, чоң форум өткөргөнбүз. Ошондо донордун баары катышкан, 13кө жакын донор катышкан. Алар менен коммунике кол койдук. Биз дагы ушул биздин Камбар-Ата 1 проектисине мындайча айтканда каржылаганга макулбуз деп. Алар Кудай буйрса, мен ойлойм, калган 2 миллиард доллары дагы Кудай буйрса берки донорлор менен, бул Азиатский банк, Исламский банк, Европейский банк развития, Европейский банк инвестиций жана башка донорлор.
Италиянын дагы бир банкы бар, Кудай буюрса, алар дагы ошо бүгүнкү күндө биз дагы салымыбызды кошуп, бул проектке биз кошулабыз деп атат. Себеби эмнеде? Себеби эгерде биз ушул Рагун ГЭС менен салыштырсак, Рагун ГЭСинде мына азыр канча болду? 10 жылдан ашык болуп калды, куруп атышабы бүгүнкү күндө. Эми ал жерде көп калкты мындайча айтканда көчүрүш керек да. Баягы плотинанын орду, суу сакташтын ордуна көп калкты көчүрүш керек, айылдарды да. Бизде андай көчүрүү маселеси жок. Ошо жер бүгүнкү күндө ошол Камбар-Атага берилген жер бул электрический станция энергия компаниянын менчигинде, Кызыл китеби бар. Ошол жерге налогун төлөп келатат канча жылдан бери. Бул мындайча айтканда ошон үчүн уникальный проект деп биздин проект, мен өзүмдүн жеке оюм боюнча бул Кудай буюрса донорлор буга чыгат. Буга мындайча айтканда каржылоо маселеси чечилет деп атам да. Азыркы күндө мамлекетибизден 23-24 жылдарга 1 миллиард 555 миллион сом бөлүнүп берилген. Быйылкы жылга 2 миллиард 400 миллион сом бөлүнүп атат. Барлыгы биригип 4 миллиард сомдун тегерегинде биздин мамлекеттик бюджеттен берилип атат. Ушу эмени Камбар-Ата ГЭСин куруп баштаганга. Ага эмне жумуш кылып атабыз? Өзүңөр билесиңер, стройка баштардын астында биз даярдык көрүшүбүз керек. Бул жолду салышыбыз керек. Жанагындай транспортный туннель өтүш керек. Аны тоодо да, аны мындай тоону бузуп өтө албайсың, биз туннель каздык. Аны бүттүк, Кудай буюрса. Азыр через ошо Нарын дарыясынан көпүрө салып өтүш керек. Ошол жерден көпүрө аркылуу баягы транспорт, жанагы генератор, калган оборудованиянын тиги ГЭСтин баягы маж залына чейин жеткириш керек. Ошондой азыр көпүрө салынып баштады. А жерге 110 киловольттук линия тартып бардык. Анан 100 кишилик мындайча айтканда общежитие куруп атабыз. Ошол жерде кызматкерлер вахтовый метод иштейт да. Анан өзүбүздө ошол Камбар-Ата 2 ГЭСинге жакын жерде биздин өзүбүздүн Камбар-Ата деген городобубуз бар. Убагында салынып токтоп калган. Бирок эмелердин баары, зданиялардын баары бар. Ошонун баарын ремонт кылып, Кудай буюрса, калган бир 3000ден 5000ге чейин адам иштейт ал жердечи. Ошонун баарын ошол жака батырышыбыз керек. Анан бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банктан дагы биз суроолорду киргизип атабыз. Ошол местный население эмне болот деген сөз пайда болот да. Бизге эмне болот деген. Ошол жерге мисалы үчүн Токтогул, ошол Камбар-Ата ГЭСтен Токтогул районуна чейин бүгүнкү күндө 110 киловольттук бир линия бар. Ошону салып бергиле деп атабыз. Анан 1000 баланы бизде ушул окутуп бергиле деп атабыз. Эртеңки күнү ошол Камбар-Ата 1 ГЭСинде башка ГЭСтерге да иштеш керек да. Ошого да макул болуп атышат, Кудай буюрса. Анан суу маселеси бар экен, ошол жакын арадагы айылдарда суу маселесин камсыз кылганга ушундай мындайча айтканда баягы социальный пакет деп коет го, ошондой. Анан өзүңөр билесиңер, бизде закон кабыл алынган, ар бир жерде мына могу азыр айтып кетпедимби, ГЭСтер курулуп атат ар кайсы региондордо, бүт региондо, Кыргызстанда курулуп. Ошол жерде ар бир айылга ошол жерден чыккан электр энергиянын 1% ошол айылга калат. Мисалы үчүн 100 киловатт чыгарса, ошонун 1 киловаттын ошол айылга мындайча айтканда акчалай биз которуп турабыз. Бизге келип түшөт, биз төлөйбүз да, улуттук электр тармактары төлөйт. Ошондон 1%-ин биз ошол айыл өкмөткө мындайча айтканда жардам катары түшүрүп берип турабыз. Анткени бул ошон үчүн жана айылдарда, көп айылдарда суу түшкөн айылдарда, тоолуу айылдарда ГЭСтерди куруп атпайбы? Ошол жерде бул айыл өкмөткө мисалы үчүн чоң жардам болот. Арык жөнүндө суу агып келе берген мурун. Өзүңөр көрүп атасыңар, жайында биз огородду сугарабыз, анан сугарып бүткөндө эмне кылабыз? Көчөгө буруп ийебиз. Ошондо азыр бүгүнкү күндө ошол агып аткан суудан биз мындайча айтканда биринчиден электр энергия чыгарып атабыз, экинчиден ошол эле айылдан жок эле дегенде бир ГЭСте бир 5 баладан кем эмес адам иштейт. Бул жумуш орунду.